Ахмед, не торговаться надо. Вот, давайте, начинайте, делайте. Увеличивайте это, что, на 100%. Число дыхания сделайте где-то 8 делайте. Так, желудочный зон, мочевой катетер полностью подключайте, вену. Все, не теряем, давайте уже давление поднялось. Аппарат не подключайте. Эки миң төртүнчү жылдан баштап бөлүм башчы болуп, ошондон бери азыркы убакка чейин иштеп келатам ушул жерде. Нейрохирургия бул отделение, бул негизи абдан оор реанимация деп саналат. Анткени бул реанимацияга эмелер кандай десем, ошундай оор абалы оор бейтаптар түшөт негизичи. О бейтаптардын көбү комада түшөт. Экстренно деп коебуз, ошол мисалы машина уруп кеткендер түшөт, урушуп кеткендер түшөт. Бардыгы тең мээсинен жарата алышат да негизи. Ушул жерге 88-жылы келгем, ошондо анестезиология реанимация деген бөлүмгө киргем. Ошол боюнча ошол бөлүмдө калып атам да, калып иштеп келатам. Өзүмдүн жумушумду абдан жакшы көрөм. Анткени реаниматологдор, канча реаниматологдор бир убакыт өткөндөн кетишет жумуштан. Жумуштан кетип башка жеңил жумуштарга өтүп кетишет. Бир 30-40% реаниматологдор 30 жыл мен көп эле кишилерди билем, азыр реаниматологдорду баштап иштеген боюнча аягына чейин иштеп келишет негизичи. Бул оор жумуш, бул жерде жүргөн өзүбүзгөн өзүнүн ден соолугубузга дагы мындай зыян келтирет да, анткени ушундай эле бардыгы жакшы болуш керек деп отурганда бизге деген эчтен алып келет ооруларды, жанагы жүзүш алып келет. Кээ бирде бир моментте 1-2 жөө түшөт. Ошолордун баарына тең 1 минут, 5 мүнөткө жетпей демин беришибиз керек аппараттарга отуруп. Бизде Кыргызстанда биз убактыбыз өткөн сайын, жашыбыз келген сайын биз көп иштейбиз кайра. Анткени Кыргызстан боюнча реаниматологдор жок, жетишпейт. Бирок ошого карабай иштеп келатабыз. Андай болсо кээ бирде уруп да кетишет, жаман сөздөрдү айтышат. Бирок ага карабай эле иштеп келатабыз. Анткени бир күнү ушундай болсо, экинчи күнү 5-6 киши рахмат айтып кетишет. Баталарын берип кетишет. Ошон үчүн жаман менен жакшы айкалышып иштейбиз. Ошон үчүн биз иштейбиз го деп ойлойм да негизи. Мен 7-де келем, жумушка 7-де келип, 7-ден 30 мүнөт өткөнчө бир 30-20 мүнөт бардык бейтаптардын баарын бат-бат карап чыгабыз. Эмне болду? Түн ичинде кандай иштедиңер? Эч ким каза болгон жокпу? Болгандай болду? Аппараттар иштедиби деген сөздөр менен иштейбиз. Түн ичинде саат 1-де, 2-де түшөт оорулар. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин жумушубуз ушундай, кандай десем, акырын басып кирип, кээ бирде терезеден карап, терапевт, врачтар кетип атат. Саат 12-ге иштешет, же болбосо 1-де, 2-де кетишет. Анан күлөбүз биз. Терапевт болгондо эле болмок экен, аз үйгө кетелет депчи. Бирок андай эмес. Ошентип айтып атканда бир бейтап түшүп калышы мүмкүн. Биз саат 12, 1-2 эмес, биз кечки 8-9га чейин жүрүп калышыбыз мүмкүн. 1 мүнөттүн ичинде биз ары барып кайра келебиз, 1 мүнөттүн ичинде. 1 мүнөттүн ичинде биз ошо калып калышыбыз мүмкүн ошол жердечи. Ошол жерде калып калганда канчалык ал киши биз ал кишини тааныбайбыз, билбейбиз. Бирок биз ошончолук кайгырабыз ошол кишигечи. Анткени дайыма биздин көңүлүбүздө эме бар да, бир күнөөнү сезип калабыз да. Эмнени туура кылдыкпы? Ошо каза болуп калган киши эмне үчүн мүмкүн башкача кылсак жакшы болот беле? Канчалык өзүбүздү дагы күнөөлөбөйлүк десек дагы бизде ушундай сезим калат да. Башыбыз жерге салып, ошону жөнөткөнчө
кайгырабыз. Анан кийин бирок ошол убакта калган 2-3 этап жакшы болуп кетсе, биз анда сүйүнөбүз. Ошон үчүн мен эмне деп, кандай деп, биздин турмушубуз кандай деп айта албайм да негизи. Үйгө кечинде барабыз, үйгө барганда ушундай чарчап, үйдөгүлөр да көнүшкөн, алар билишет, бүгүн жумуш абдан оор болгон экен депчи. Өткөн жылы бир бала түшкөн 25 жашта инсульт болуп, ал бала абдан жакшы болуп чыкты. Апасы үйүнө чакырат, биз үйүнө барганбыз, коноктоп бизди ушинтип эметип, андан кийин отур келип ушунда отурушкан. Анан мен анын үйүнө барып, анан кийин мен телефонун урдатып алып, ал баланын телефону жок болуп калды менде. Ошондо апасы айткан мага: Гүлжан, жолдошум да кайтыш болуп калды. Ушу баламды өзүң баладай кылып ал депчи мага. Ошондо айтканда, сенин балаң болуп калды, бул менин балам. Ушундай ыраазычылык, ушундай айтышат. Ошондо ойлойсуң да, реаниматолог болгон, мындай кандай десем, бардык көргөн жаман нерселер, бардык уккан жаман нерселердин баардыгы ошол моментте кетет да. Анткени бир кишинин ыраазычылыгы сени ушундай баарын алып кетет да. Анан мен телефонумду жоготуп алып, ошо баланын телефону жок болуп калды да. Анан кийин мен ойман азыр кетпейт, ошо балачы азыр. Андан кийин жолдошум айтат: мен примерно билем, ал кайсы жерде жашайт. Я просто хочу сейчас его найти, үйүнө ошо барып таап, потому что баладан мурун дагы энесин эметип атам да. Энеси уже улгайып калган киши да. Анан кийин ошол улгайып калган кишини ал мага ушунчалык ишенген, анткени баласы комага түшүп калганда, биз ушундай карап, апа ыйлабаңыз, балаңыз жакшы болот деп. Андан кийин жакшы болот деп айткан сөздөрдөн да коркобуз да. Анткени жакшы болот деп айтып анан жаман болуп калышы да мүмкүн да. Анан ошон үчүн биз сүйлөгөндө да абайлап сүйлөйбүз. Мен балдарга айтам: бул бала кыз жакшы болуп келатат, бирок айтпагыла дейм, азырынча айтпай тургула, потому что бул деген мени эч ким билбейт, бир гана Кудай билет. Анткени жакшы деп атып туруп анан жаман болуп калышы мүмкүн да. Жаман болуп калса анан кийин айтпадыңар беле жакшы деп, эмне үчүн эмне болуп калды деген сөздөрдү калды. Ошон үчүн биз ар бир сөзүбүздү ойлонуп туруп сүйлөйбүз да. Оорулар келгенде өзлөрү билишет, туугандар кандай болуп келди, эмне болуп келди. Бирок арасында көп кишилер бар. Ушунда күтүлбөгөн жерден болгондо алар ушунчалык жаман болушат. Балдарга кыйкырат, бизге кыйкырышат. Силер деген эчтеке билбейсиңер, силер эчтеке жардам бербейсиңер. Мен атам үчүн өлүп калды, апам үчүн өлүп калды деп кыйкырып ыйлашат бул жерден. Бул жерде деген бир кыйкырык чыкса дагы эмне, 10 чакты киши кыйкырып ыйлашат да. Биз ошондо деген бир жарым саат мурун киргизсек дагы ошо бейтапты, ошондон кийин угускандан кийин ушундай сөздөрдү угабыз. Бирок эмне кылабыз? Ошо чыдайбыз, чыдап жаман болобуз, көңүлүбүз чөгөт. Андан кийин ушу бүгүн мисалы 10 операция түшөт. Ошолордун арасынан 5-6 операциялар жакшынакай болуп көзүн ачып сүйлөп, кечинде сүйлөгөндө баягы күндүзгү биздин жаман болгон нерсебиз кайтат да негизи. Анан көп киши иштей албай калат, иштебейт. Алар айтат: мен уже чыдабайм дегендер бар. Чыдабай алар кетип калышат. Анан кийин биз эмне ушунча иштедик, ушунча билимди алдык, өзүбүздүн билимибизди көтөрдүк. Анан кийин мен азыр иштегеним ушу балдарды үйрөтүү. Мен азыр көбүнчө балдарды үйрөтөйүн деп жүрөм да азыр. Ушул жерден балдарды жакшылап үйрөтүп алсак, келечекте жакшы реаниматолог врачтар болсо экен деген ниет менен азыр ушул жерде мен негизи иштеп атам азыр. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биз азыр Улуттук госпиталдын кайра жандандыруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Жусумалиева Гүлжан Сардаровна менен маектешип чыктык. Биздин элге эселеп кызмат көрсөткөн долбоорубуз уланууда. Азыр реанимацияда кандай оор учурлар болот экендигин бизге Гүлжан Сардаровна бардыгын айтып берди. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ден соолугуңуз чың болсун. Анда эмесе кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.